Бишкекте номер 8 автобус катышкан жол кырсыгынан жабыркагандардын саны 21 жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Малым болгондой, балдар ооруканасына 9 бала түшүп, амбулатордук дарыланууга чыгарылган. Номер 4 шаардык ооруканага 12 жабырлануучу түшүп, алардын 4-өө травматология бөлүмүнө жаткырылган. Абалдары канааттандырарлык. Ошондой эле 2 орто оор абалда реанимацияда жатат. Калгандары үйлөрүнө кое берилген. Алдын ала маалымат боюнча күбөнүн айтымында жеңил унаа карама каршы тилкеге чыгып кеткен автобустун айдоочусу андан буйтап бакты сүзгөн. Президент Садыр Жапаров Туркиянын палаталар жана биржалар бирлигинин президенти Мустафа Рыфат Хисар-Жеклы оглуну кабыл алды. Соода-экономикалык кызматташтыктын жана маанилүү долбоорлорду ишке ашыруунун актуалдуу маселелери талкууланды. Жолугушуунун башында мамлекет башчысы Туркия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш гана эмес, боордош мамлекет экендигин белгилеп, тараптар туура 30 жыл мурун түптөлгөн мамлекеттер аралык катнаштардын мыкты салттарын улантып жатканын кошумчалады. Ал кыргыз-түрк саясий, соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөдөгү кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгарына үмүт артты. Садыр Жапаров ноябрь айында Стамбул шаарында пландалып жаткан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңештин 8-жыйынынын алкагында Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушууну пландап жатканын белгиледи. Өз кезегинде Рыфат Хисар-Жеклы оглу чакырууга ыраазычылык билдирип, мамлекет башчысына Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жылуу саламын жолдоп, жана Кыргызстанды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Рыфат Хисар-Жеклы оглу туркиялык инвесторлордун кызматташууга жогорку кызыгуусун жана Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашырууга даярдыгын билдирди.